Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 10 сентябрь 2025 жыл мен сиздерге Ак Телек шаардын эң престижный району болуп эсептелген Ак Телектен сатыла турган үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Жер 6 соток. Кызыл китеби бар. Суу, свет, газ, отопление, центральный канализация бардык шарттары бар экен. Эми Ак Телекти билесиздер, шаардын Менмин деген райондорунун бири. Канализация, газ, топка бүт бардыгы бар. Кийинки чейиңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Бул жакта ошо кошумча курулуштары, 2 бөлмөлүү времянкасы, 2 кабаттуу үйү. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер, туугандар, бул Ак Телек, барыңыздар билесиздер. Ак Телектин круговойуна келесиздер. Көрүнүп турат. Жанында эми заправка бар. Заправканын артына өтүп, мына мен турган асфальт көчөгө кирип, бир аз эле жүрүп, сол тараптагы ошол экинчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жери 6 соток. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, газ, канализация бардыгы албетте эле бар, туугандар. Кийинки чейиңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Баасы жана эсим номери ошол видеонун экранында жазылып турат. Граница ушул жерден башталат. Забор барата и забордун аягына чейин. Так. Сонун болуп турат. Так, нагы акчага сатылат үйүбүз. Же болбосо квартирага алмашуу жолдору дагы бар экен. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Бул жагы өзүнчө эле жашыл зона. Баратан ачып киресиздер. Жер 6 соток. Кызыл китептүү. Солго бурулсаңыздар бош орундуктар кенен. Өйдө тарабы арка дегендей. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жагы ошо отункана, гараж, кошумча курулуштары, времянкалары дагы бар, туугандар. Азыр бардыгын кезек менен сиздерге көргөзүп, өзүм түшүндүрүп берем, туугандар. Так. Сонун болуп турат. Аз кандай кылайлы, туугандар? Биринчи ушул 2 кабаттуу чоң үйүн көргөзөйүн, анан чыгып калган кошумча курулуштарын секин көргөзүп берем. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Азыр үй издегендер дагы көп. Бул жак гараж, мына жактары кошумча курулуштары. Мына жерден баштап бул жагы ушул үйдүн времянкасы. Времянка деле керек, өзүңүздөр билесиздер. Анан бул жагы жашыл зона, жашыл сонун болуп турат. Жакшы. Эми бул жерде азыр жер баланат, туугандар. Ак Телекте азыр пустой жерлерди эле $100 000 деп атат. Ошону да эске алып коюңуздар, андыктан. Үйдүн сырткы фасадтарында мындай бир темно-зеленый цвет экен, мында башкача өзгөчө болуп. Көрдүңүздөрбү? Сонун болуп көрүнүп турат. Эми жүрүңүздөр, ушул 2 кабаттуу үйүн көргөзөйүн времянкасы менен. Так, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мына. Караңыздар, сонун болуп турат. Бул биринчи кабат ошондо. 2 кабаттуу үй. Так, парой отоплениянын батарейкалары бар, топкасы бар, үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Ремонттору деле негизинен жакшы. Кийинки чейиңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Бөлмөлөрү дагы чоң кенен экен. Так, эми мына жака жүрсөк, бул жагы да бир комната сыяктуу. Мына жери топка, туугандар. Ушул жерден от жагып, үйдү жылытып бересиздер. Калсаңыздар, газга деле улап алсаңыздар болот, эми карап көрөсүздөр ал жагын. Мына жак уже времянка. Мына жакта эшиги бар. Сразу эле времянкага да өтүп кете берет экен да, ушундайча. Печкасы бар, бул жакта тамак кыласыздар, от жагасыздар. Азыр эми биринчи кабатын жакшылап көргөзүп коеюн, анан экинчи кабатка дагы секин чыгам. Так. Бул жактан уже жанагы очок, самовар тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Времянкасы ошондо адашпасам канча? 2 комната экен да, эми, кадимкидей эле. Мына жакта кошумча иши бар. Так. Квартирадан ташап жүргөндөргө дагы өтө сонун мүмкүнчүлүк. Ушундай сонун үй сатка чыгып атат. Акчасын келишип алмаша аласыздар. Так, бул жак эмне экен? Санузел экен да бул жак. Мына туугандар. Бардыгы ушул жакта. Душ, унитаз, бардыгын жасап сонун кылып койгон. Так. Балда окшойт менимче, бул жагы ошо прихожка, үйгө кире турган кенен экен прихожкалары дагы. Эми ушул лестница менен экинчи кабатка чыгайлы. Так, лестница менен экинчи кабатка чыктык. Экинчи кабаты 4 комната экен. Так, мына. Парой отоплениянын батарейкалары бул жакта дагы бар. Бул жагы балкон сыяктуу. Эми ал жактагы комнаталарын көргөзөйүн. Дагы бир комната экен. Бул жагы мына. Туугандар. Так, мына туугандар, бул жагы дагы бир комната экен. Так, мына.
Эми телефонда бүтө турган иш эмес. Кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп кетесиздер. Бул жак болсо ошо экинчи кабаттын дагы бир санузел эле. Бул эки кабаттуу жанагы үйү. Ана ал жак болсо эки бөлмөдөн турган времянкасы. Менимче барыңыздарга эле түшүнүктүү эле болду. Так, эми жүрүңүздөр ал жакта кошумча курулуштарын дөйлү. Бул жак бир комната. Эми отункана, көмүркана, сыртка жаткана дегендей туугандар. Ал жак болсо банясы. Баня да негизинен керек, өзүңүздөр билесиздер. Парилка бүт бардыгы бар, иштейт албетте эле. Бул жак ошондо баня болду. Ал жагы ажаткана, нар жагы ушундай бир склад сыяктуу. Ана төрт тарап гараж, жана көргөзүп бердим. Ушул жерден да сонун көрүнөт экен үй, Туугандар, ошондо бул жак үй чоочок, самор барды ушул жакта тапчаны менен. Той топур болсо кеңири өткөрө бересиздер. Мына эшик, бул времянкага кирип кете турган эшик. Жана айтып өттүм го. Мына жактан деле кошумча эшиги бар, времянкага кире турган. Эми ал жагын түшүнүп бүттүңүздөр менимче. Жакшы. Эми ак тилектен үй издегендер көп өзү негизиче. Так. Дагы эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Үйдүн баасы канча дей турган болсоңуздар, $270,000 бааланды, айтылыш баасы. Анан кеми бар. Эсин номери экранда жазылуу. Сордолошасыздар, түшүрүп берет. Сата турган ою бар. Сордолошсаңыздар, түшүрүп берет туугандар. Анан квартирага дагы алмашуу жолдору бар экен.